Дүйнө тарыхы 10 класс. Мугалими Бердиева Бурулай. Сабактын тиби жаңы материалды өздөштүрүү. Сабактын усулу интерактивдүү ыкма. Сабактын жабдылышы окуу китеби, план конспект, схемалар, сүрөттөр жана техникалык каражаттар. Балдар, сабактагы алдын эрежелер менен таанышабыз. Бири-бирибизге урмат сый менен мамиле кылабыз. Бири-бирибизди көңүл коюп угабыз. Бири-бирибизге жылмаюу тартуулайбыз. Сабакка активдүү катышабыз. Сабакка кечикпей келебиз. Саламатсыңарбы окуучулар? Биздин бүгүнкү дүйнө тарых сабагыбыздын темасы Ыракы чыгыш өлкөлөрү, Корея жана Япония. Балдар, сүрөттө силер Корея өлкөсүнүн сүрөтүн көрүп турасыңар. Сабактын максаты: биринчи, билим берүүчүлүк. Окуучулар Ыракы чыгыш өлкөлөрү жөнүндө маалымат аласыңар. Экинчи, сабактын өнүктүрүүчүлүк максатында окуучулар ыкма машыгууларын, көндүмдөрүн өнүктүрө аласыңар. Үчүнчү, сабактын тарбия берүүчүлүк максатында окутулган окуу материалдарын практикалык жагдайларда колдоно билип, достукка, боорукерликке балдар тарбияланасыңар. Корея өлкөсү 1948-жылдарга чейин Корейче Чосон деп аталып, Чыгыш Азиядагы 1948-жылга чейин өкүм сүргөн мамлекет. Корея жарым аралында ага туташ материк бөлүгүндө жакынкы аралдарда жайгашкан. Балдар, картада силер Кореяны көрүп турасыңар. Түндүк Корея жана Түштүк Корея болуп экиге бөлүнөт. Түндүк Кореянын борбош шаары Пхеньян, ал эми Түштүк Кореянын борбош шаары балдар Сеул. Пхеньян шаарына жакын аймактардан табылган Камынмору, Кымпхари тургун жайлары, Тэхёндун үңкүрү жана башка Корея жарым аралында палеолит доорунда эле адам жашагандыгын балдар далилдейт. Биздин заманга чейинки биринчи кылымда Корея аймагында уруу союздары түзүлүп, анын негизинде феодалдык мамлекеттер Когурё, Пекче жана Силла биздин замандын 1-7 кылымдарында пайда болгон. Ал эми 6 кылымдын ортосунда Корей жарым аралына үстөмдүк кылуу үчүн бул мамлекеттердин ортосунда күрөш башталган. Силланын башкаруучулары Кытайдын Тан империясы менен келишим түзүп, 660-жылы Пекчени, 668-жылдары Когурёну караткан. Ал эми бириккен Силла Кытай менен саясий, экономикалык жана маданий жактан тыгыз байланышта болуп, башкаруу жана жер иштетүү системасы Кытай үлгүсүндө уюшулган. 8-9 кылымдарда Конфуцийлик билим берүү системасы ишке ашып, Корей элдик тили жана маданияты калыптана баштаган. 9-10 кылымдарда бириккен Силла мамлекетинде бытырандылык башталып, анын аймагына Тепхон 901-жылы, Корё, Хупекче 900-жылы жана башка мамлекеттер негизделген. Ал эми 936-жылы Корё башкаруучусу Ван Гон өлкөнү кайрадан бириктирген. 993, 1010, 1011-жылдары, 1018-1019-жылдары Когурё жасаган уруулардын мизин кайтарган. Балдар, сүрөттө биз Кореянын желегин көрүп турабыз жана салынган үйлөрү. Ал эми Корея өлкөсү балдар укмуштуудай таңкы салкын өлкө, тазалыктын, сулуулуктун өлкөсү деген аталыш менен белгилүү экен. Өлкөдө кол өнөрчүлүк, соода өнүгүп, монета чыгарылган. 992-жылы Конфуцийлик жогорку мектеп ачылган. 12 кылымдын биринчи жарымынан Корё начарлай баштаган. 1170-жылдарда аскер төңкөрүшүнөн кийин бийлик аскер төрөлөрүнүн колуна өткөн. Ал эми 1231-жылдын 59-жылдары Корёну монголдордун Юан династиясы караткан. 1356-жылы Ван Кон Мин монголдорду өлкөдөн кууп чыккан, бирок алар узак убакыт Корёго таасир тийгизип турган. 1392-жылдары Кытайлардын колдоосуна ээ болгон аскер башчы Ли Сон Ге жаңы Ли династиясын негиздеп, ал башкарган мамлекет Чосон деп аталган. Бизче которгондо таңкы серүүн өлкө дегенди түшүндүрөт. Борбору Хансон шаарына
азыркы Сеул шаары көчүрүлгөн. 15-кылымдын биринчи жарымында улуу Сежон башкарган мезгилде мамлекет гүлдөп, Корей фонетикалык алфавити Чоным, окумуштуулар Чон Нин Джи жана Сон Сам Мон түзүлүп, китеп чыгаруу өнүккөн. 16-кылымдын башында Чосон ак сөөктөрүнүн бийлик үчүн өз ара күрөшү курчуп, 1580-жылдары өкмөткө каршы бир нече топ түзүлгөн. Им-Чжин согушу да борбордук бийликтин кризисинен күч өткөн. Корей эли боштондук согушка көтөрүлүп, Япон баскынчылары менен каршы күрөшкөн балдар. Эми балдар Кореянын архитектурасы жана сүрөт искусствосу менен таанышабыз. Бул сүрөттө биз Кореядагы салынган үйлөрдүн сүрөтүн көрүп турат экенбиз. Биздин заманга чейинки 1-кылымдагы көрүстөндөрдө долмендер, үкөк формасындагы мүрзөлөр жана башка металл шаймандар жана кооз чопо идиштер калган. Когурьё мамлекетинин башкаруучулары менен ак сөөктөрдүн 4-7-кылымдардагы көрүстөндөрү көпчүлүгү байыркы борбор Куннесондун жана 5-кылымдан кийин борбор болгон Пхеньяндын айланасында жайгашкан. Көрүстөндөр эки типке бөлүнөт экен. Биринчи тепкич түрүндөгү таш пирамидалар жана имаратты көмүп турган коргон дөбөлөр. Алардын дубалдары менен шыптары сүрөттөр менен кооздолгон. Кореянын 8-кылымда Силла мамлекетине биригиши анын маданиятын жаңы бийиктикке көтөргөн. Бул жерде шаарлар курула баштаган. 4-6-кылымдарда Кореяда буддизмдин таралышы менен храм ансамбльдери пайда болгон. 8-кылымда Кёнжуда Сокурра Мөңкүр храмы, Пулькус комплекси курулган жана Таботхап менен Соккотхап пагодалары менен да аябагандай өзгөчө архитектуралык курулуштар балдар курула баштаган экен. Эми балдар дагы бир мамлекет менен таанышабыз. Япония. Биз сүрөттө Япон өлкөсүнүн картасын көрүп турабыз жана борбор шаары балдар Токио. Япония жеринин аянты 3337.835 чарчы чакырым. Элинин саны 127 миллион адам. Бул 2016-жылдагы статистикалык маалымат боюнча. Жайгашканы боюнча Азиянын Тынч океанынын чыгышындагы аралдарда, чыгыш тарапта орун алган. Ошон үчүн аны байыркы убактан эле чыгыштын өлкөсү деп атаган япончо Ниппон деп аталат балдар. Күн өлкөнүн желегинде тартылган. Ал эми герби алтын хризантема, күндүн символу болуп эсептелет. Мамлекеттин аралдары түндүктөн түштүккө карай созулуп жатат. Түндүгүндө айрыкча Хоккайдо аралында кышында калың кар жаап, суук келет. Түштүк жагында Рюкю аралдарындагы климат азын эсе балдар тропиктик. Өлкөдө банан, саго, пальмалар өсөт. Климатынын нымдуулугуна карабастан, жалпысынан жылуу, аябай күнөстүү аймак. Аралдарынын аянтынын 6-5 бөлүгүн жыгыч токой каптаган. Асман тиреген тик тоолор ээлейт. Эң бийик тоосу өчкөн жанар Фудзияма. Бул тоону япондор ыйык тоо катары эсептешет. Балдар дагы бир кошумча маалымат. Ушул эле Япония дүйнөлүк экинчи согушта Япониянын Хиросима жана Нагасаки мына картадан көрүп турасыңар, ушул эки шаарына Америка Кошмо Штаттары атом бомбасын таштап, бүгүнкү күндө дагы ушул ядролук атомдук бомбадан жарылуусунан жабыркаган адамдар балдар бар экен. Герби жана желеги. Күн өлкөнүн желегинде тартылган. Ал эми герби алтын хризантема, күндүн символу. Мамлекеттин аралдары түндүктөн түштүккө карай созулуп жатат. Түндүгүндө айрыкча Хоккайдо аралында, кышында калың кар жаап, суук келет. Түштүк жагында Рюкю аралдарында климат азын эсе тропиктик. Мына балдар сүрөттө өлкөнүн желеги жана гербин көрүп турабыз. Эми балдар өлкөдөгү калктын 5-4 бөлүгү шаарларда жашайт. Жээк бойлой тизилген кеме токтоочу жайларга, заводдорго толгон шаарчалар биринин артынан бири жыйылат. Алардын чет жакаларында сууга чөмүлгөн күрүч талаалары жапжашыл болуп көзгө тартылат. Япониядагы айыл жерлеринде тоолорунда, кээде шаарлардын
автомобилдер үзгүлтүксүз жүргөн жолдорунан 2 адам аралыкта эски Будда храмдарын, чакан, көбүнчө тыкан пландаштырылган көлмөлөрү, таштан жасалган шам чырактар орнотулган. Парктарды, князьдардын сепилдерин, үстү самандан жабылган дыйкандардын шуштугу үйлөрүн дагы деле көрүүгө болот. Япондордун турмуш тиричилигинде балдар европалыктардан өтө айырмаланган нечендеген өзгөчөлүктөрү бар. Япондуктардын үйлөрүндө эмеректер аз. Полуна күрүштөн салынган самандын чийрилгенин бөйрө төшөлөт. Балдар сүрөттө мына Япониядагы өзгөчө курулган үйлөрдү көрүп турасыңар. Булар бут кийимдерин босогого чечип коюшуп, бөйрөнүн үстүнөн байпакчан жүрүшөт. Тамакты жерге олтуруп ичишет. Ал эми төшөктөрүн полго салып укташат. Ошого байланыштуу полду таза кармашат. Ал эми Япон искусствосу, живопись, куурчак театры да өзүнө тиешелүү бөтөнчөлүккө ээ. Япондуктар көбүнчө гүлдөн букет жасоого алар чебер келишет. Спорттун кээ бир түрлөрү боюнча алар дүйнөгө белгилүү. Мисалы, дзюдо. Ал эми пайдалуу кендерге жаратылыш ресурстарына болсо жардыраак. Ошондуктан анын чарбасы тышкы соодага абдан көз каранды балдар. Япония сырткы өлкөлөргө машиналарды, аппаратура, кездеме жана башка ушул сыяктууларды башка оор өнөр жай товарларын чыгарат. Жыгач, дан жана башка сыйроолорду дагы алып турат. Балдар, Японияда императордун бийлиги конституция менен чектелет. Ал эми иш жүзүндө өлкөнү император эмес, министрлер кабинети башкарат. Мына балдар сүрөттө көрүп турабыз япондуктардын сыйынуусу экен, динге. Бул ал эми экинчи сүрөтүбүз, бул Япониядагы архитектуралык курулуш айбаттын айкели экен. Балдар, япондуктардын улуттук кийимдери көбүнесе шайыдан тигилген, өзгөчөлөнгөн салттуу ушундай кийимдери болот экен. Япон эли көбүнчө күрү чегишет экен. Алардын айрыкча бөтөнчөлүгү кыздарынын, аялдардын беттеринин дагы тунуктугу менен айырмаланып турат экен. Балдар, бул сүрөттө болсо бүгүнкү күндөгү Япониянын борбор шаары Токио аябай өнүккөн, көп кабаттуу үйлөр жана цивилизациялуу өлкө деп атасак болот. Мына балдар, ошентип биз бүгүн Корея жана Япония өлкөлөрү менен таанышып алдык. Эми өзүңөрдү текшергиле. Биринчи, Корея өлкөсү жөнүндө эмнелерди айтып бере аласыңар? Экинчи, Корея деген сөз кандай маанини түшүндүрөт? Үчүнчү, Япония өлкөсү жөнүндө айтып бергиле. Балдар, бүгүн мен силерди көрсөткүчтөргө карап бааланасыңар жана окуучулар бирин-бири баалайт. Эми үйгө тапшырманы баарыбыз жазып алабыз. Текстти окуйбуз, суроолорго жооп жазып келебиз. Анда балдар сабакка баарыңарга түшүнүктүү болсо, саламатта баргыла.